Кыргызстандык спортчулар быйыл грэпплинг боюнча дүйнө чемпиондугуна биринчи жолу расмий түрдө катышат. Казакстандын Нур-Султан шаарында өтө турган мелдеште биздин өлкөнүн намысын 20 спортчу коргой турган болду. Беттешке чейин 10 күн калды. Ага чейин балбандар жоопкерчиликтүү беттешке даярданып жаткан кези. Учурда ысык көлдө машыгып жаткан Кыргызстандын спортчулар үчүн атайын Бразилиядан машыктыруучу чакырылган. Эл аралык деңгээлде машыктыруучунун биздин спортчулардын даярдыгы тууралуу пикири кандай? Кененирээк Мерим Бамбетованын материалында. Эгерде өлкө чемпиону болом десең, бир эле ыкманы 10 000 жолу, Азияны багындырууну кааласаң 100 000 жолу. Ал эми Олимпиада оюндарында биринчиликке жетүүнү максат кылсаң, бир ыкманы миллион жолу кайталашың керек экен. Кыргызстандын грэпплинг боюнча курама командасы дал ушундай тактиканы колдонуп, күнүнө 2 жолу 2,5 сааттан машыгып жаткан кези. Грэпплингде спорттун 5 түрүнүн ыкмалары бириктирилген. Бул самбо, дзюдо, грек-рим күрөшү, эркин күрөш жана джиу-джитсу. Бул спортто жеңүүчүлөр балдык жана кол кайруу, ошондой эле мунту ыкмалар менен аныкталат. Мисалы азыр болсо Бибисара бизге ошол ыкмалардын бирин көрсөтүп бермекчи. Мен сизге азыр жудо ыкмасын көрсөтүп атам. Задний подножкасын ошол буга 2 балл берет. А мен сиздин үстүңүзгө жатам 3 секунд. 1 2 3 буга мага 3 балл берип атат. Мен уже сизди 5-0 менен утуптам. Анан монтуп үстүңүзгө чыгам. Чыкканда бул жерден да 3 секундта кармайм. Бул жерде 3 секундта кармаганда мага 4 балл берип атат. Анан мен сизге бул жерден монтуп түрткөнүңүздө мен багындыруу ыкмасына өтөм. Ошондо мен сизди колуңуз багынга чейин мен колуңузду тартып берем. Бибисара Абдилманап кызы кичинекей кезинен бери эле чоң теннис менен машыгып келет. 2007 жылдан бери дзюдого кызыгып, бул жаатта игиликтерди багындырган балбан кыз 2-3 жылдан бери грэпплинг менен машыга баштаган. Ал бул мелдештин түрү боюнча быйылкы республикалык мелдеште айымдардын арасында 70 кг салмакта биринчи орунду ээлеген. Буга кошумча спортчу 5 жылдан бери алыш күрөш жана казак күрөш боюнча эл аралык деңгээлдеги калыс болуп эмгектенет. Андыктан Бибисара Абдилманап кызы атаандашын жеңип же ага утулуп калганда спортчуларда кандай сезим болорун жакшы билет. Мен жеңилип калган учурда азыр айтсам баарыңарга күлкүлүү болсо керек. Мен чыгып туруп эле бат эле сразу эле чыгып мындай таттуу нерсе жеп өзүмдү бат эле басып алам. Мен жинденбейм. Андай адатым жок. Күлүп эле коем ошол. Жеңген учурда да деле өзүмдүн жеңишимди таттуу нерсе менен экөө тең эле бирдей. Кыргызстанда грэпплинг боюнча спорттун түрү өдүгүү жолунда. Ошондуктан көпчүлүк ал эмне экенин биле беришпейт. Андыктан дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандын намысын татыктуу коргой ала турган спортчуларды даярдоо үчүн атайын Бразилиянын эл аралык деңгээлдеги машыктыруучусу чакырылган. Мисалы үчүн Бразилияда биздин тренер айтуусу боюнча 2 гана спорт бар дейт. Балдарын футболго берет, же болбосо джиу-джитсуга берет, да. Ошондуктан джиу-джитсу деген аябай чоң бир национальный вид спорта болуп калган Бразилияда. Ошондуктан негизи бразилецтер аябай дүйнөлүк чемпиондор, бүт чоң организацияда бразилецтер аябай салымы көп. Ошондуктан тажрыйбасы көп, дүйнөлүк чемпион болгон, көптөгөн чемпиондорду чыгарган кишини издеп таап чакырганга аракеттендик. The management program. Сунуш түшкөндөн кийин мен кыргызстандык балбандардын мүмкүнчүлүктөрүн изилдей баштадым. Алар аябай оор машыгууларды көтөрүмдүү болорун билем. Силер абдан эр жүрөк эл келет экенсиңер. Андыктан балбандардын өжөрлүгү жана менин машыгуу тактикамды кошкондо биргеликте жеңишке жетебиз. Негизи грэпплингде физикалык даярдыктан тышкары спортчулардын даанышмандыгы да керек. Кыргызстандын грэпплинг федерациясы былтыр эле дүйнөлүк федерациянын расмий лицензиясын алган. Мындан улам жакында 22-23 сентябрда Казакстандын Нур-Султан шаарында грэпплинг боюнча дүйнөлүк чемпионатына Кыргызстан расмий түрдө биринчи жолу катышмакчы. Өлкөнүн намысын 14 жигит жана 6 кыз коргойт. Мерим Бамбетова, Асхат Ибраимов, НТС. Ордо калаада